Салам достор, кандайсыңар? Бүгүнкү видеодо мен Наруто аэродроп жөнүндө айтып бермекчимин. Буга 24-мартка чейин катталып үлгүрсөңөр болот. 10-мартта башталган, 24-мартта аяктайт достор. Буга эмне кылабыз? Буга биз Google форма толтурабыз. Эң биринчиден туура толтурушубуз керек. Мына жерде турган ссылканы описанияга жайгаштырып коем. Жана канал ссылкасын коюп коем, себеби каналга жооптор берилет. Ошол жоопторду жазабыз достор. Ал үчүн биз мына Google форма толтурабыз деген ссылканы басабыз дагы ушул жерге киребиз. Туура жүргүзүшүбүз керек ушул операциялардын баардыгын. Ошондо гана бизге монета токен берилет. Ал үчүн биз достор биринчиден мына жердеги эң биринчи турган Naruto Swap деп турат, ошого кирип катталабыз. Бул Telegram группасы, канал экен. Ушу каналга подписаться болобуз дагы, кайра назад чыгып туруп азыркы Google форма толтуруп аткан жерге барабыз дагы. Мына номер 2 twitter.com дегенди басабыз. Ушул жерге минимум дегенде 5 досубузду белгилейбиз достор. Биринчиден following деген басабыз, катталабыз. Бул Naruto Swap дегенге катталабыз. Follow дегенди басасыңар, following деп чыгып калат. Эгер русский болсо следить дегенди басасыңар, следить. Андан кийин ылдыйраак жылып эң акыркы постко биз достор лайк коюп ретвит жасайбыз. Мына жерде өтө ылдый стрелка турбайбы? Ушул стрелканы басабыз дагы. Мынакей ретвит дегенди басып коебуз. Ошондо мындай жашыл болуп калат. Мен ретвит кылдым, кайра кылыштын кереги жок. Андан кийин биз ушул жердеги мына 27 деп турат го, ушул 27-ни басабыз дагы. Мындай сообщениянын белгиси турбайбы? Обсуждение деп коебу. Ошону басабыз дагы. Ушул жерге 5 досубузду жана кошелегибизду жөнөтүшүбүз керек. Бул жерге өзү жазылып турат. Дароо эле ушул жерде досту кантип белгилейм дегендер үчүн көрсөтүп берейин. Мына жерде Instagramда дос белгилегендей эле белгилейбиз. Бул жака деле собачканы коебуз дагы. Досторубузду белгилейбиз. Дастанбек деп жазайын. Буга аттар чыгат. Ушул аттардан биз тандайбыз. Мынакей Айтунук Дастанбек кызы дегенди тандайлы, мисалы. Чыкканынан, ушинтип 5 дос тандайбыз достор. Мынакей. Ушинтип 5 дос тандап туруп, ылдый түшөбүз дагы. Биз Trust Wallet кошелегибиздагы BNB адресин, бул жака Binance Chain адресин жазабыз. Ал үчүн Trust Wallet кошелекке киребиз достор. Ар бир адамда Trust Wallet кошелегу болуш керек. Бул мультивалютный кошелек. Көп раздачаларда ушу кошелек керек болот достор. Ошон үчүн мен видеолорумда дагы Trust Wallet жөнүндө маалымат бар. Көрүп, угуп, көчүрүп алсаңар болот. Мына Smart Chain деп турат. Ушул Smart Chain'дин адресин копиялайбыз дагы. Биз бул жерге коебуз. Сөзсүз түрдө видеону угуңуздар достор, көрүп эле койбой. Бул жерге 5 дос белгилейбиз, андан кийин азыркы копиялаган кошелекту жазып отвечать кылабыз. Мынаны басабыз да. Чыгып кетти. Азыр баскандан кийин мынакей кайра кирдим. Мен жазганым бул 5 дос белгилеп, андан кийин кошелегимди жөнөттүм да. Эми мына жерде 3 чекит турган жерди бассак, биз ушул копияланат. Биздин жазганыбыз копияланат. Ушуну копия кылабыз. Мынакей копиялап, эми баягы Google форма толтуруп атабыз го, ошол Google формага кайтабыз, назад кнопкасын басып. Мынакей биринчи, экинчисин да бүтүрүп алдык. Эми биз үчүнчүсүн бүтүрүшүбүз керек. Мынакей Medium дегенге киребиз.
Ушул жака медиумга киргенде дагы бир жолу регистрация болуп койгула. Ким регистрация боло элек болсо, регистрация болуп койгула Google аркылуу. Же ушул жерден киргенде эле өздөрү деле регистр деп чыгат. Ошондо регистрация болосуңар. Ал эми регистрация болгондор болду. Мына following дегенди басып коебуз. Follow дегенди басабыз. Following болуп калат. Следит деген орусча болсо, следит дегенди басасыңар. Болду, кайра назад басабыз дагы. Мына ал жердеги ссылканы басып, биз Google форманы эми толтурабыз. Ушуну басабыз, кирет азыр. Ушул жердеги жоопторго жооп берип, суроолорго жооп берип, ушул жерде туура жүргүзүшүбүз керек эми. Мынакей достор, Google формага да кирди, обязательно дейт. Бунун жоопторун түшүнүксүз болуп атса керек силерге. Ошондуктан мен азыр түшүндүрүп айтып коеюн. Менин Airdrop криптовалюта менен иштөө деген Telegram каналымда жооптор берилет. Ошо жоопторду бул жака өз-өзүнө жайгаштырабыз. Биз азыр копиялап келбедикпи Twitter'дин немесин? Кайерге мына жерге коебуз аны. Twitter ретвит кылдык го. Twitter ретвит link деп турат. Дароо эле коюп алабыз. Копиялаган ссылкабызды ушул жерге дароо коебуз дагы. Бул жерге галочка коебуз. Бул жерге Telegram username деп турат. Силердин өзүңөрдүн телеграмыңар коюлат бул жерге. Мына жерге medium username дегенге, баягы mediumга following деген бастыңар го. Ошол жерде username жазасыңар да, регистрация болуп атканда ошону жазасыңар. Бул жерге болсо Twitter'деги ссылкаңарды коесуңар. Жеке профилиңердин ссылкасын коесуңар. Ал эми бул жерге кимдин артынан катталып атасыңар, ошону жазасыңар. Сөзсүз түрдө мынаны жазгыла достор. Мынакей ушул нерсе, ушул жерге сөзсүз түрдө ушуну жазыш керек. Мына жерге. Буну жазабыз достор. Андан кийин бул жерге галочка коебуз дагы. Эми мына 1, 2, 3, 4 вопроско жооп беребиз. Буну Telegram каналга киребиз дагы. Бунун жообун бир жолу копиялап алабыз. Эгерде компьютерден, ноутбуктан кирсеңер аябай ыңгайлуу болот копиялаш. Ал эми азыр Telegramдан бирди копиялап эле ошону туура коюшубуз керек да эми. Азыр мына жооптун бир жолу копиялап алабыз. Мынакей копиялап алдым. Эми Google формага барабыз. Азыркы толтуруп аткан Google формага барабыз. Мынакей Google формага келдик. Эми номер 1ге бирден баштап жайгаштыра баштайбыз. Азыр мына 1 дегенге эле, мой ответ дегенге басып турсак вставить деп чыгат. Ушуну коебуз дагы. Эми мына 1 деп турат го. Мына 1 дегендин жообун гана калтырып калганын өчүрөбүз. Мынакей суроону дагы бул жерге жазбайбыз, өчүрөбүз. Мына liar дегенден баштап жайгаштырабыз. Мына жерден 1дин жообу болду да бул. Калган бүт баардыгын өчүрөбүз. 1дин жообун гана жайгаштырабыз. Мынакей ашыкча жерлерин баардыгын өчүрөбүз. Мынакей туура болду эми, Эми мына экинчи суроого дагы ушундай эле кылабыз. Дагы копиялайбыз дагы, только 2нин ответин калтырабыз дагы, калганын өчүрөбүз. Мынакей калган бүт баардыгын белгилеп туруп өчүрөбүз. 2нин жообун гана коебуз. Суроосун дагы өчүрөбүз. Нерге чейин, кашаага чейин өчүрөбүз.
мынакей. Эми 3кө дагы 4кө дагы ушинтип 3 менен 4-түн жообун коебуз дагы ушулардын баардыгын коебуз. Айттым мен ал жердеги өзүңөрдүн телеграмыңарды коесуңар деп. Твиттер профилиңерди коесуңар дагы, анан отправить кнопкасын басабыз. Андан кийин ошол Твиттерде жайгашкан дагы бул жерде толтура турган форма бар экен. Ушул жерде толтуруп койгула достор. Твиттер, Телеграм, анан Web20 адрес, Binance Chain адресибизди жазабыз дагы, отправить кылып коебуз. Бул Google форманы каяктан алдың дегендер болсо, азыр мен Твиттерден көрсөтүп коем силерге. Твиттерге экинчи болуп катталып атабыз го. Ошол жерде жайгашып турат. Эң акыркы посттон кийинки постто. Мынакей. Жаңы эле киргизилиптир, бүгүн киргизилиптир. Ошондуктан сөзсүз түрдө жооп беришибиз керек экен. Жооп бербегендер монетаны албайт деп жазып коюптур. Бул мынакей Нарутого катталып, анан кийин бул жерге жөнөтүп атабыз го. Ошол жер дагы ылдыйраак бассаңар, мынанда турат ссылкасы. Ушуну басып кирип дагы толтуруп коебуз. Монетаны алыш үчүн, токен кошелегибизге түшүш үчүн кошелек адресибизди жөнөтөбүз. Достор, камсанабагыла, издеп таппай калам деп. Бунун ссылкасын мен Telegram каналга жана описанияга да жайгаштырып коем.